Assalamu alaikum, hoş geldiniz kanalımızın görücüleri, bizden kattaluvçular, jana şonday ele жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар. Biz bugün Ноокаттан sizlerge салам айтабыз. Ноокат районуна караштуу Токтомаз Зулпуев айылдык аймагынын Атамерек айылынан Кудуреттен кап-кара кашка ат чыкмакчы. Кандай ат чыгат, мына чогуу көп болобуз туугандар, бизден алыстабаңыздар. Таксыр маалыматты берет буйруса. Өзүңүздөр байкап турасыздар, кандай ат чыгат, мына чогуу көп болобуз. Таксыр, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кемир ака. Келдик, денсаулыктар жакшы, иштер жакшыбы? Шүгүр ака, өзүңүз. Иштериңиз жакшы? Саламат. Иште атасызбы? Иште атабыз экен, оразалар менен, оразаларда кыйналбай. Ата күндөрдү өткөрүп алдыңызбы? Кудайга шүгүр, мына оразанда. Болсун ака. Эми бул кара кашка ат келиптир, кашкасы үзүк кашка экен жаныбар. Bunun malumatını berүүдөн murda өткөндө bir kaçak деп bir өспүрүм чыгардык эле. Kaçoktu aka талаш болуп Анжанга саттым. Андижанга кетти. Анжанга кетти. Бир таксыр балдарга кетти. Жакшы илимдүү балдар экен. Ошо балдарга бердим, сүйүнүп алып кетишти. Алып кетишти. Бул башкача го, мына эки туягы да мындай крест го кутары. Ата. Мындай жамбаштары да эми көчтүү ат экен, мындай өзү эми болгону менен. Улагы ака өтө күчтүү да мунун чейин. Улагы күчтүүбү? Эми адаттагыдай иште кошна мамлекеттер менен учурашып алсак, ассаламу алейкум. Бут кошна мамлекеттер амансыздарбы? Оразаңыздар тутуп аткан кабыл болсун. Алла таала жакшылык күндөрдө баарыбызды эме кыла берсин. Тынсыздарбы? Эми бул аттын маалыматына келсек, Растака. Бул аттын маалыматы Бишкектен келген, Чуйский. Чүйдүн жылкысы. Чүйдүн жылкысы. Мына Кыргызстан полный билет, Чуйский аттар өзү күчтүү аттар болот. Мындай жүгүрүү аттар болот да. Өзүңүз деле жакшы билесиз. Эми муну жашына токтолойлу. Жашы ака 5 жашар болду. 5 жашар. Эки асы болду. 4 казыгы таза, 4 казыгы жебичи полный таптаза ака. Терде турат. Бул терде етишип турган мына кичине бастырып. Бул багыда турат эди. Багыда турат. Аса улакты чабып 3 айдан бери багылып турат эди. Багыда турат. Буну сатпайм деп үйдө турат эле, өзүңүз билесиз да, көптөн бери. Анан кайра сатыш керек болуп, акча керек болуп калып, бир жерден чек болуп калып, алыш керек болуп калып, жетишпей дагы сатууга келип туруп экен да. Акча керек, сатыш керек. Сатыш керек. Бою канча чыгат? Ой ака 55 үстү, 60 аяк биягы. Аттын улагы кандай? Улагы ака, эстесеңиз багы Намыс деген ат чыгарганмын. Ошо Намысты көрүп алса керек, Наурузбек деген Навайдан бир бала алгам да. Намысты. Ошо бала эми көрүп алса керек. Ошо Намыстагыдай ат ака. Өзбекстандын аркасыга беймалла иштейт. Улагы уят кылбайт. Улагына гарантия 100%. Колго жоош, ат ээп иштебейт. Ошум жоош ака. Жеп ичкени мына терide турат. Терисинде билинип турат ака. Эми көбүнчөсү азыр комментария жазышы мүмкүн. Сен улагына гарантия дейсиң, азыр улак жок болсо депчи. Ошо улак сезонуна чейин гарантия берем ака. Улак сезонго чейин гарантия. Улак сезонуна чейин. Мынеке көрүп турасыздар. Мында Бишкек болсо кыргыз жылкысы экен, Өзүнүн таза кыргыз жылкысы. Жылуу камчыны ошум кереги жок. Камчы сүйбөйбү? Анан галага барганда, чытап барганда кадимгидей өзү уруп кетет ака. Онда атты чабабызбы? Жеңилдигин көрөбүзбү? Семиз ака, ачыгы. Семиз. Ат айныбайсың, айныбасын. Мындай жылоолорун, кичине поворотторун көрсөтүп кой анда. Атты көрүп турасыздар. Ат жүгүрөм деп турат экен да. Саптым ака. Болду. Не бо жакка барган. Буроолору жайында. Буроолору мына. Вертолет ака. Мына. Көрүп турасыздар. Болду. Жылоолорун да көрдүңүздөр. Ифтар дагы жакындап атат. Тездетели аны. Эми баасы канча болот? Ака. Кличкасы барбы, жокпу? Кличканы ака коюп койгонмун, Черный дельфин деп. Черный дельфин. Черный дельфин деп койгом. Бирок кийим алса дагычы. Таксырдан бүгүн Черный дельфин экен да. Кийим алса дагы Кудай кааласа рахмат дейт. Эми Черный дельфиндин баасы канча? Баасына токтолойлу.
Черный дельфин болса 4200. 4200 dollar. 200 dolar. Kemi süйлөшүүлөр болот а? Kemi süyle. Номерлер канча менен эле? 71 milyon. Плюс 996 771 менен 77 30 30. 77 30 номер менен байланышыңыздар. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз туугандар. Саламатта калыңыздар, лайк басып бөлүшүп коюуну унутпаңыздар туугандар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун туугандар.